Саламаттарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин алдыгыздарда Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсү. Биздин темабыз калкан безинин оорулары. Бүгүнкү биздин коногубуз Түгөлбай Тагаев, дарыгер терапевт. Саламатсызбы? Биздин көрүүчүлөр менен саламатсыздарбы. Учураша кеттиңиз жана өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, ушул терапевт кесиби бул көбүнчө кандай оорулар менен мындай алектенет? Бүт эле ушул дененин ичинде ушул көп системалар болот. Мындай айта кетейин, денеде жалпы 12 система бар. 12 системанын бири бул эндокринологиялык система деп коет. Бул бездер, жанагы бөлүп чыгаруу системасы деп коет. Бул жанагы гормондор, ар кайсы заттар, ушул тамакты сиңирүү жана кереги жок заттарды чыгаруу, ошол системанын баары эндокринологиялык системага ушул бөлүнгөн. Жана сиздики ушул терапия биздин телекөрүүчүлөргө ушул айта кетсеңиз, эндокринологиядан башка да кайсыл тараптар менен алектенет? Эми терапия бул аябай чоң. Терапия андан кийин да бөлүнүп кетет. Эгер андан кийин да окуйм десең өзүнчө бөлүнөт. Бирок негизи 8 системаны камтыйт. Жүрөк системасы, өпкө дем алуу системасы, тамак сиңирүү органдары, бөйрөк, эндокринологиялык ушу организмде железалар, андан тышкары эң акыркысы анан ошо могу суставтар. Ошо терапия кыскасы бул хирургиялык жол эмес. Бул ага жеткизбей дарылоо, ошо ооруну алдын алуу, билүү ошол терапияга кирет бардыгы. Мисалы дары-дармектер, ар кайсы физиотерапиялык жолдор, ошолор менен жалаң эле дары-дармек эмес, туурабы? Ооба. Бул терапиянын ролу чоң негизи. Себеби дегенде хирургия бул ушу убагында дарыланбагандыктын ушунун баарынын результаты да. А терапия ошого жеткизбей баарын билүү, анан болбосо хирургиялык жол менен лечение кылуу. Жашоо шарттарын баарын кароо бул деле ошол терапияга кирет го деп ойлойм. Бүгүн ошол калкан безинин оорулары жөнүндө маек куралы дедик эле. Жаңы ушул жашы боюнча бир аз айта кетсеңиз, кайсыл жашта көбүрөөк ооруйт калкан безинин оорулары менен? Калкан бези орусча щитовидная железа деп коет. Ушу бул моюн тарапта, ушу моюн тараптан жутканда ушул жерде бир чоң хрящ бар, ошонун астында жайгашкан ушул жерде. Щитовидная железаны бардыгы эле билсе керек. Анан кээ бир адамдарды байкасаңыздар, ушу щитовидный калкан бези кичине өзүнүн көлөмүнөн чоңоюп көрүнүп турат. Анан ошол оорулар жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Негизинен калкан безинин оорулары аябай көп. Жаңы төрөлгөн балдардан баштап улгайган адамдарга чейин камтыйт возрасты боюнча. Анан эгер жыныстык жагынан көбүнчө бул аялдарда кездешет. Жашы боюнча мындай жаштар көбүрөөк ооруйбу же баардыгы эле бирдей? Жок, жаштар көп оорубайт. Жаш кезекте көбүнчө бул бугок оорусу көп кездешет. Ал эми кийинчерээк ушул балалуу болгондон кийин, семейный болгондон кийин аял кишилерде көбүнчө ушу гипотиреоз, гипертиреоз деген оорулар кездешет. Андан тышкары ушу 40-50дөн кийин скрининг кылып, УЗИ аркылуу карап туруш керек. Бул щитовидная железада узелдер пайда болуп, кээ бир учурларда онкологиялык оорулар да пайда болушу мүмкүн. Кичинекей эле жана бүртүкчө көрүнүп калса бул узел, ошо узелдерди карап туруш керек. Узел деген эми бул мындай тоголок уюшкан ошо өсүм да, ошо щитовидная железанын ичиндеги шишиктер. Биздин өлкөнүн кайсы аймактарында көбүрөөк кездешет? Эми бул ооруга жараша болот негизи. Эгер биз йод дефицит тууралуу айтып атсак, анда бул көбүнчө жана суу жетишпеген, отдаленный атайын географический жерлерде кездешет, алысыраак жактарда. А шаар ичинде тамак диетасы нормальный жерлерде бул көп кездешпейт. Ушул бул ооруга жараша болот. Функциясы жөнүндө айтып берсек, ушул калкан бези биздин денебизде кандай функцияны, кандай кызматты аткарат? Негизи калкан бези бул аябай жакшы чоң ролдорду ойнойт негизи. Ошо жаңы бала төрөлгөндө ошо биринчи 28 күн, 1 айга чейин, анан целый 1 жыл убакыттын ичинде ушу баланын мээсинин өрчүшү ушу калкан безден аябай зависит этет. Ошондуктан бул педиатрлар ар бир бала төрөлгөндө ушу калкан безинин гормондорун текшерип коюу абзел да, сөзсүз. Себеби дегенде убагында ушул 28 перинатальный период деп коет, бул төрөлгөндөн кийин 28 күн эле болот. Ошол учурда эгер текшерилбей калса, кийинчерээк бул ушул оорунун эмеси мындай белгисиз болуп калат да.
гормондор ордундабы же ордунда эмеспи, өзгөрүп баратабы, абзел ушул текшериш керек. Текшериш керек. Себеби дегенде аны убагында кылбасаң, бала 3-4 жашка чыкканда алдына бул оору билинет. Бул ушу бир оору бар, кретинизм деген оору бар. Анан ал 3-4 жашка чыкканда уже эч кандай жардам бере албайсың. Себеби дегенде бул мээнин өрчүүсү ушу бала төрөлгөндө 1-жылда аябай өрчүйт. Ушу мээнин клеткалары бөлүнүүсү, ошолордун бардыгына тироксин, триодотиронин деген, Т3 деген ушу калкан безинин гормондору контролдоп турат да ушу мээнин өрчүүсүн жаш балада. Бул биринчи функциясы. Андан тышкары ушу жаш кезекте бул бир 12-13 жашка жете электе ошо баланын өсүү, бою өсүү, организмдин чоңоюшуна дагы гормон ростодан тышкары бул аябай чоң ролду ойнойт. Бул биздин денебизде бүт эле орган жана системалардын баардыгын эле иштешин. Калкан бези аябай чоң ролду ойнойт, себеби дегенде бүт органдагы ушул метаболизм деп коет. Метаболизм деп коет, ушу жеп ичкен эмелердин баарын контролдоп турган органда метаболизмди контролировать этет. Жалаң эле ушул кызматы үчүн жанагы жүрөктүн мындай тезирээк согуп кетиши, же улам тердегени, же мындай бат кыймылдаганы, көздөрүн мисалы шишип кеткени, же көздөрү жанагы экзофталин деп коет го, ошондой чыккан баары бүт ушул негизги кызматы менен байланыштуу. Эми кээ бир оорулар бар, ошо ушу щитовидная железа кээде аябай катуу иштеп, кереги жок катуу иштеп келет, кээ бир учурда иштебей калат. Ошого байланыштуу организмде кандайдыр бир симптомдор пайда болот. Эгер ошол симптомдор болсо, ойлонуп врачка кайрылуу керек. Негизи азыркы сиз айткан симптомдор мисалы бул тердөө, бат тердөө, анан туруп ошо нерв иштетүү, бир жерде отура албас, жүрөктүн эрте бат-бат согуусу, эгер ушу давление көтөрүлсө, андан тышкары кээ бир учурда бул сейрегирээк кездешет, көздүн чыгып кетиши сыртка мындай чыгып, көздү чоңоюп калгансы эметсе, сөзсүз доктурга кайрылуу керек. Текшерилип туруш керек. Текшерилип туруш керек. Бул калкан безинин өтө катуу иштеши жөнүндө айтып атам да. Анан мындайча айтканда гипертиреоз деп коет. Гипертиреоз деп коет, медицинский термин менен айтканда гипертиреоз. Бирок ал гипотиреоз да болот, аныкы совсем башкача. Бул бирок эки ушул оору тең бирдей эле аталат. Жок, богок деген башкача. Богок деген башкача. Негизи ал богоктун түрлөрү бар. Анан эң көп кездешкени бул йодко байланыштуу. Экөө тең. Жок. Эгер биз эме жөнүндө айтып атсак, жана оорулар жөнүндө айтып атсак, бул авторлор менен аталат негизи. Болезнь Хашимото, болезнь Грейва деп коет. Бул болезнь Грейва деген ушу калкан бези аябай катуу иштеп, аутоиммунный. Себебинен калкан бези өзү бул мээнин ичиндеги ушу гипофиз менен контролдолуп турат да. Бул катуу иштеп кетпеш үчүн же аз иштеп калбаш үчүн. Бирок кээ бир учурда ошо гипофизге баш ийбей калкан бези катуу иштеп баштайт. Бул аутоиммунный деп коет. Организм өзүнүн щитовидкасын тааныбай ушу жана антителаларды жөнөтүп, анан Т3, Т4 бул ушу калкан безинин гормондору аябай көбөйүп, анан төмөндөгү симптомдорго алып келет. Мына биз өтө эле медициналык терминдерге мындай кирип кеттик, мындай жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө мындай аракет кылалы. Негизги ушул биринчи эмнеден келип чыгат? Эмнеден башталат бул оору, белгилери? Эң ушул популяцияда эң көп кездешкен бул калкан безинин оорусу бул йодко байланыштуу. Себеби дегенде ушу калкан безинин гормондорунун башка гормондордун айырмасы бул йод болбосо организмде, нормальный уровень йод болбосо бул калкан бези жакшы иштебейт. Йодду биз кай жактан алабыз? Бул эң көп эле бул биз жеген продуктылардан алабыз, даже жада калса суудан. Бул суу ошон үчүн качественный суу, таза суу, туз ушулардын составында болот. Анан эми шаар жергесинде жашаган жерлерде бул йодко байланыштуу калкан безинин оорусу сейрегирээк кездешет. Анан географиялык алысыраак жайгашкан суу жетишпеген жерлерде же диетасы начар жерлерде бул калкан бези көбүрөөк кездешет. Бул эң көп кездешкен оорусу, йодко байланыштуу богок оорусу. Абдан туура. Мен дагы ушундай ойго ээмин. Муну болсо биздин Кыргызстандын мындай атагы чыккан, Кыргызстандын медицинасында атагын чыгарган Исахонович Ахунбаев деген 60-жылдардын аягында ушул атайын изилдөө өткөзүп, жана
богоктон ушул негизги ушул алып келүүчү жана йоддун жетишпегендигин изилдеп таап чыгып, жана СССР учурунан, СССРдин ичинен биринчилерден болуп ушуну илимий мындай талдап туруп, анан кийин ушундай бүт туздун баарын йодтоп, бул жана жөнөкөй технологияларга кирет да, эң жөнөкөй жана мындай чыгымы аз, мындай экономиялык тараптан дагы арзан түшүүчү, бирок эффекти аябай күчтүү медициналык технологиялардын бири. Жана муну мен ойлойм азыркы кезде мындай көп деле мындай маани бербейт окшойбуз. Анткени болсо мисалы тузду алсак эле сыртында жазылып турса йодтолгон, йод кошулган деп, бирок кадимкидей эле ошол таасири береби, таасири өтөбү, аны текшериш үчүн сөзсүз ушул лабораториядан текшериш керек. Мындайча айтканда, йод болсо, мындай өзүмдүн оюмду айта кетейин, туз менен бул жабык жана күн тийбеген учурда ошол туз менен йод байланышып турат. Эгерде мисалы ошол йоддун упаковкасын ачып жана коробкасын же банкасын ачып койсо, анда йод болсо учуп кетет да, анан эч кандай мындай таасири болбой калат. Тамак ашка кошсо мындай йод жок болуп калат. Эгерде ушул тузда йодтолгон тузду ачкандан кийин эле ошол замат эле жаап жана караңгы жерде сакташ керек деп ойлойм. Бул ушул биздин аймактарда азыр кандай? Азыркы кырдаал көп кездешет. Азыр деле кездешет. Бул богок оорусу азыр деле кездешет, бирок баягы эми жетишкендикке байланыштуу сиз айтканда ар бир туз, суу бардыгы мисалы үчүн жеп ичкен тамактарда деле көп болот. Негизи калкан бези суточный ушу бир жылда бир 5 миллиграмм йод болсо ошол жетет экен да, калкан безинечи. Анан аны биз ошо жеп аткан продуктылардан эле жетет экен. Эгер жакшы тамактанып, жакшы суу ичип, туз кошулуп, йодированный соль ушундай кылсак, ошонун баары камсыздалынат экен. Анан эндемический зоб деп ошо мурун чарак бул оору көп кездешкен. Баягы ошол туздар йодтолбогон учурда. Анан эми азыркы учурда ошо өзүңдүн организмиңде йод жетиштүү, жетишпей экенин кантип текшерсе болот? Бул кадимки эле йод, жана сатылган йод, жидкий йод. Ошону өзүңдүн колуңа 2 линия кылып сызып, бирөөсүн калыңыраак, бирөөсүн жукараак кылып сызып көрсө болот. Анан эгер ошол линия батыраак жоголуп кетсе, өңөшүп калса батыраак, бул сенин организмиңде йод аз. Канча мүнөттүн ичинде? 2-3 мүнөттө эле. 2-3 мүнөттүн ичинде жоголуп кетет. Жоголуп кетсе, бул сенин организмиңде йод аз экенин ошол кожа аркылуу, тери аркылуу сиңип алат. Организмде аз болгон үчүн. Бул жөнөкөй бир метод. Бирок жакшы экен, аябай мындай жөнөкөй. Практичный жөнөкөй метод. Ошол. Бирок баары бир мындай атайын ушул компетенциясы бар, ошондой специализациясы бар. Бул жөн эле үйдө. Адис баары бир текшериш керек деп ойлойм. Муну ошондой ушул себеп менен биз болсо 2 ай мурун биз атайын ушул топ менен түзүлүп алып Лейлекке барып келдик эле. Лейлектен болсо ушул 6 күндүн ичинде 1700 адамды атайын бир ооруну тандап, бул болсо жана эхинококоз болчу. Эхинококоз деген бул жанагы паразиттардык оору. Анан кийин атайын ошону изилдеп, көп адамда ошону таптык. Анан кийин эмки жумада 5-июньдан баштап 10-июньга чейин Токтогул районуна баратабыз, Жалал Абад облусунан. Ошол себеп менен ушул суроом бар эле. Ал жактан ошондой атайын биз мындай изилдөөлөрдү өткөзүү, анан кийин кандай ушул мындай күтүүлөр бар? Көппү Токтогул районунда ушул зоб оорусу, эндемический зоб оорусу кездешет деп ойлойм. Кездеши мүмкүн. Себеби дегенде ал жакта эле алысыраак жер, тоолуу жерлер бар. Айылдарга барабыз. Анан айылдарда сөзсүз кездешет эндемический зоб. Анан эми өзү негизи бул калкан безинин кайсыл учурда ушул жерде проблема болуп атат деп өзүңөрдү өзүң биринчи өзүң көрөсүң, андан кийин врачка барасың да. Өзүң кайсыл учурда маани беришиң керек. Эгер ошол сенин калкан безиң чоңоюп кетсе, кадимкидей күзгүдөн карап ошол чоңоюп кеткенин өзүңөр сезсеңер, врачка барышыңар керек. Бул деген зоб болот. Зобтун түрлөрү да бар. Биз азыр бир эле түрүн айттык, бул эндемический зоб деп. Андан тышкары биз жана айтып кеткендей гипертиреоз же гипотиреоз деп коет. Ошо калкан бези кээде катуу иштеп кетет. Анан ошондой
баягы давление кан басымы көтөрүлүп, жүрөктүн согушу баттап, нервность болуп, уктай албай кээде бир жерде отура албай, жумушту кыла албай, ушундай болсо щитовидный калкан безин обязательно текшерип коюшу керек. Чоң рахмат. Биздин кийинки видеобузда атайын тарта келдик эле Лейлекке барганда кандай ооруларды, ушул кандай жол менен изилдеп жана кандай ооруларды тапканыбыз жөнүндө. Биз азыр УЗИден көргөндө ультрадогуштан боорунда бир ыйлакча табылды. 5-сегментте боордун оң тарабында. Ошого биз дагы аныкташ үчүн реакция кацони койдук, внутрикожный провод. 1 сааттын ичинде азыр кызарып реакция бериши мүмкүн. 1 суткадан так билинет да, ошого чейин суулабай азыр күтүп берет. Саламатсыздарбы достор, биз Лейлек районунун Баткен областынын Сумбула айыл өкмөтүндө Сары Дөбө айылында турабыз. Мына бизде команда 4 студент медакадемиянын жогоруда тааныштырып эле кеткенбиз. Андан кийин мына 3-4 врач болуп, ушул жергиликтүү ФАП, фельдшерско-акушерский пунктту болсо жеңил кол менен ушул поликлиника сымал кылып ошо бүгүн иштеп жатабыз. Бир аз сөз айта кетсеңиз. Биз көчөгө келип, көчө түштөн кийин баштадык. Бүгүн дагы эртең менен баштап ушул жергиликтүү ооруларды көрүп, ар кандай УЗИ функциональный диагноз келген, ошондой эле дагы кан тамыр хирургу, общий хирург болуп, кардиолог келип, студенттердин жардамы менен, анан жергиликтүү ФАПтын жардамы менен да өзүнчө элди карап консультация берип атабыз. Да жумушубуз уланып атат. Мындан дагы кийинки эртең Көк Таш айылына баргантабыз, андан кийин Искра деген айылга баргантабыз. Чоң рахмат. Сиздер көрүп тургандай эле аба ырайы бизге мындай жаңы бир нерсе көрсөтүп турат. Туман басып, жаан жааган жатат. Бир аз суугураак болду, жумушту улантабыз, кеттик. Murdum ne oldu ya? Bir kolda. O. Мен мына Сумбула өлкөсүнүн Сары Дөбө айылынын тургунумун. Жерде туулгандан бери жашаймын, өзүм азыр пенсионермин. Мына биздин айылда 1,5 мың халк жашайт. Буга көбүнчө райондон алыс, облустан алыс, көп ооруган адамдар мындай шарты оорулар бара албайт, больницага, ооруканага кайрылышка кыйын. Мындай кары катаңдар көп, жардамды жакшы алышты. Бугаларга өтө чоң окууларына ийгилик. Мына эсен аман бүтүп кетсе, дагы элге көп кызмат көрсөтөт деп ишенебиз. Мына келген врачтарга дагы чоң рахмат. Иштерине ийгилик, дагы элге кызмат кыла берсин, Кыргызстаныбызга кызмат кылсын. Өзүңүз түрүндө тааныштыра кетсеңиз, анан кийин Мен Сары Дөбө мектебинин мугалими. Мен окуучуларым Исраилга, Бабурга, Нургазыга, Кожомго, анан ушу келген мына азамат врачтарга, биздин жаштарга, Токтоназар, Элзарбай, Темирович дегендер келди. Эми ушуларды биздин ошончо 1000 километрден демирчү болуп, өздөрүнүн акчасыны эл үчүн жумшаган мына Көк Таштын азаматтарга, Дордойдун азаматтарга, сек иштеткен биздин азамат жигиттерге, улан кыздарыбызга, Искранын 90-жылкы улан кыздарга биз ушу Камын айылынын элинин атынан чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буларга ишиге ийгилик, окууларга ийгилик, келечекте дагы көптөгөн ушундай элге жакшылык кылышын биз каалайбыз.
салам узатсаң болот. Bir soğuklu sakçıları, uşul elin ömürü dep elge kam körüp 1000 kilometreden atayın atartıp jol kartıp kelgeniңер үчүн çoğun rahmat. Uşul kiçineke ayıldın elin az bolsок dagы saz oylop, uşul силерди колдоп, ушул niyet кылган азаматтарга, ушул силерге ар бир жакшы сөзүн кошкон, кичине болсо да каржысын кошкон инсандарга баардыгыңарга мен ушул азыр мугалимдердин аксакалы катары onun dedi kişiler kan berip koyun көтөргүлө билекти жараткан берсин тилекти дениңер сак болсун умуруңар узак болсун жолуңар ак болсун ишиңер так болсун ар дайым Алла Таалам силерди колдоп жүрсүн элдин ушул калатыңарга ак ниетиңер болуп ак тилегиңерге элдин ак батасын алып жүрө бергиле жумушта дагы турмушта дагы бактылуу болгула айланайыңдар ушул биздин алыскы жерден силер энди ушул жердин кулусуңар келесиңер туулган жерге кичи мекенге алыс деп жолдура экен деп кыйналам деп жадабай келген могул мугалимдердин атын билбейт экенбиз силер менен кошо келген жигиттерге дагы баардык дүйнөдөгү жакшылыктарды каалайбыз жалпы эл элердин атынан элдин атынан мугалимдердин атынан жакшылык күндө силердин ийгилигиңерди гана угуп жүрөбүз Алла не тилесеңер тилегиңерди берсин биз силерге чын жүрөктөн ыраазыбыз ак халатыңарга да түшпөсүн рахмат ак жол болуңар тынч болуңар Аты ким? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсүндө бүгүнкү биздин коногубуз терапевт Түгөлбай Тагаев. Биз калкан безинин оорулары жөнүндө маек куруп жатабыз. Сиз буга чейинки көргөн видеодо биз 2 ай мурун Лейлек районуна, ушул Баткен облусунун Лейлек районуна көп ушул 7 айылды кыдырып 1700 адамды көрүп ушул көптөгөн ооруларды, көбүнчө жана паразиттардык ооруларды таптык ал жактан. Жана биздин кийинки планда 5 июньдан баштап 10 июньга чейин кийинки ушул жуманын 1-күнүнөн 6-күнүнө чейин айта кетейин, 1-күнү эле Токтогул шаарына, андан кийин Ничке Сай, Үч Терек, Терек Суу, Чолпон Ата жана Бел Алды айылдарын кыдырып 9 дарыгер менен улуттук госпиталдын дарыгерлери менен жана биздин бүгүнкү коногубуз Түгөлбай Тагаев менен барып көбүнчө ушул бүт жөнөкөй калктын ден соолугун текшерип
жана оорулары болсо дарылап ушундай бул негизги демөөрчү болуп биздин жаш дарыгерлер ассоциациясы коомдук бирикмеси болуп келет. Бул политикалык партия эмес жана коммерциялык эмес, бул ушул биздин медицинаны көтөрүү себеби менен, көтөрүү ушул кызматы менен алектенген коом жана улуттук госпиталдын ушул кызматкерлери менен ишке ашыра турган жумуш. Токтогулдун элине айтайын дегеним, Токтогул районунун элине эмки жумада күтүп алыңыздар. 6 күндүн ичинде ушул чоң мекемелерде, мектептерде, ФАПта жанагы фельдшерский акушерский пункт деп коет. Ошолордо сиздерге кызмат кылганга аракет кылабыз. Бүгүн ушул кенен микрофон берейин дедим эле. Бүгүнкү биздин коногубузга өзүбүздүн мындай элге болгон биздин кесиптештериңизге мындай кеңири микрофон өзүбүздүн сөзүбүздү узатып койсоңуз болот. Рахмат. Ошо калкан биздин сөзүбүз бүгүнкү темабыз калкан безине байланыштуу болгонго ушу мамлекет тарабынан ушу таза суу, ушу жашоонун жакшы жашап, ушу көп нерсе тамактан биздин жегенибизге байланыштуу болот. Ошентсе бул калкан безинин кандайдыр бир оорулары дагы азаят. Жана эндемикалык зоб деп атабыз, ошол азаят. Башка ооруларын буюрса өзүңүздөр жана жардамдардын врачтардын жардамы менен барын карайбыз. Анан өзүңүздөр видеодон көргөндөй эле УЗИ менен ошо жана жаш врачтар барып ошо УЗИ менен скрининг кылып текшеришти. Ошо Токтогулда дагы ошо кийинки бара турган айылдарда дагы ошо УЗИ аркылуу эле ушу щитовид калкан безинин көп ооруларын көрсө болот, байкасак болот. Аябай жакшы маек болуп атат. Мен ойлойм, азыр дагы 10 мүнөттөй биздин убактыбыз бар экен, дагы улантып ушул калкан бези жөнүндө кеңирээк мындай кандай дарылаш, бул айта кеттигиз, кантип биринчи эле ушул белгилери жанагы чоңоюп кеткенде күзгүдөн көрүп калып, мындай кармап көрдө да чоңоюп кеткенин билип сезсе болот экен. Ошол замат эле кесип көйлөргө, мындай дарыгерлерге кайрылып, ушул албетте негизи бул оорунун белгилери аябай чоң. Анан жана мен башында айтып өткөндөй, бул калкан безинин өтө көп иштешине же иштебей калышына байланыштуу. Кээ бир адамдарда көбүнчө айтып кетишим керек, бул оору калкан безинин оорулары аял кишиде көп кездешет. Көбүрөөк статистика боюнча аял кишиде көп кездешет. Эгер биз ушу гипертиреоз жөнүндө сөз кылсак, калкан безинин көп иштеши жөнүндө сөз кылсак, негизи биринчи эле белги бул ушу жүрөк тарабынан ушу жүрөктүн бат-бат согушу, давлениянын көтөрүлүшү, тердөө, нервништетүү, тердеп нервништетип, мурунку кылган жумушуңду кыла албай, бир жерге отура албай, ушул белгилери ушул болот. Иштин өтүүсү, тамакты көп жейсиң, бирок семирбейсиң, арык бойдон тура бересиң, көздүн чоңоюшу, көзүн өзүнүн чанагынан чыгып кетиши сыяктуу болуп, кичине чоңоюп калат. Негизинен бул ошо көздү кармап турган мышцалар баягы воспаление болуп, кичине чыгып калат. Негизи көз размери өзгөрбөйт. Андан тышкары, эгер ушу калкан бези аз иштесе, начар иштесе, анын ушул эле белгилер наоборотунан болот, тескерисинче болот. Жүрөк наоборот аз иштейт. Бул жай иштеп калат, жүрөк начар согуп, жай иштеп калат. Андан тышкары ушул ичтин катуусу, мисалы белки көп иштесе ичтин өтсө, бул жерде ичтин катып калышы. Катып ич катат, туалетке сейрегирээк барып калат. Кожаны тердебейт, бул учурда кожа сухой болуп калат. Сухой болот, анан ушу өзүңүз, өңүңүз здоровый эмес, кожаңыз саргыч болуп каласыз. Себебинде бул ушу кээ бир витаминдер, витамин А ушу калкан бези аркылуу организмде бири-бирине өтөт. Калкан безиңиз начар иштесе, алар ушу сары болуп өң берет сизге. Андан тышкары ушу айтып кетишим керек, ушу калкан безинин начар иштеши башка ооруларга да алып келет да. Бул ооруну билүү неге пайдалуу? Себебинде ушу жүрөктүн оорусу калкан безинин начар иштешине дагы байланыштуу болот. Эгер калкан безинин катуу иштеши бул давлениянын көтөргөнүнө алып келсе, эгер начар иштесе, бул жүрөктүн кан тамырларына май басуусуна алып келет. Ошого байланыштуу. Анан кээ бир жаш аял кишилер ушу төрөй албай, көптөн бери төрөй албай жүргөн болсо, ушу
бир вариант катары ушу калкан безин дагы текшерип коюу керек. Себеби дегенде бул гормональный регуляцияда ушу калкан безинин гормондору ушу репродуктивный жактагы гормондорго дагы өзүнүн зыянын келтирет да, эгер начар иштесе. Жанагы календарный план деп коет, мындай жанагы боюнда болгон кезде эле ушул калкан безинин функциясын текшерип УЗИге жөнөтөт, сөзсүз түрдө жана гинеколог. Бул мындай кайра дагы бир жолу түшүндүрө кетиш керек. Бул аябай туура жана андан качпаш керек. Анткени кээ бир учурда ушул калкан безинин жана башка бездердин функциясын текшериш үчүн анализдер башка анализге караганда кымбатыраак турат. Анан ушул кээ бир учурда кымбаттан качып, ушул кээ бир учурда тапшырбай калат. Анан кийин ушуну айта кетиш керек. Бул бүт эле дарыгердин жазган мындай назначениялары бул себепсиз болбойт жана аларды колдонуш керек, угуш керек. Анан айтып кетчү нерсе, бул калкан безин дарылоочу врачтардын аты же терапевтке барасыз, өзүңүздүн жашаган жериңиз боюнча. Эгер терапевт жок болсо, эндокринологко барасыз. Эми көбүнчө айыл жерлерде эндокринолог жок, муну терапевт дарылайт. Эгер шаар жеринде жашасаңыз, эндокринологко барыш керек. Мындай бири-бирин ордун басар кесиптерге кирет да, ушул эндокринолог, кардиолог, терапевт жана невропатолог. Бул негизи ушул терапевттен эле чыккан кесиптер да булар. Терапевттен чыккан кесиптер субспециализация деп коет. Анан башка ошо терапевт бойдон калып калсаң, ушу бардык организмди карап каласың. А эгер сен специализация кетип калсаң, ушинтип узко направление болуп каласың. Ошо кээ бир учурда биздин мындай жөнөкөй калкта мындай түшүнбөстүк чыгат да, эмне үчүн невропатолог туруп, анан кийин эндокринологко же терапевтке жөнөтөт дегендечи. Анткени ошол эндокринолог деле негизи бул терапевт окуусун бүтүрүү, анан кийин кайра эндокринологияга окуганда. Ооба, ооба. Ошон үчүн андагы туура түшүнүш керек. Анткени эндокринолог деген бүт эле 12 системанын жалаң эле ушул 2-4 системасын көрбөстөн башка бүт эле системаны туура көрөт. Эндокринолог эми бул ушу организмде жалаң бездерди гана карап калат. Бездер гормондорду чыгарат, только ошол жөнүндө иш алып барат. Бул калкан безинен дагы башка жанагы калкан безди дагы регуляция кылган өйдө жакта дагы чоң без бар да. Андан башка бүт негизи канча без бар организмде? Өзү эндокринология боюнча ушу организмде 9дай без бар. 9дай без бар. Анан ошонун 7-өсү ушуну эң көп кездешкен оорулар ушу уйку безинде, анан ушу калкан бези болот. Ушу азыркы учурда жана кант сахары оорусу, кант диабет оорусу эң көп кездешет. Андан тышкары ушу калкан бези. Ошондуктан көңүл буруп ошо кичине кезибизде бардык эле билсе керек, өрүктүн көгүн жесе бугок болосуң деген ата-энелерибиз көп айтчы. Мен кичинекейимде врач болбосом деле ушу билем, ошентип айтышкен, негизинен туура. Көк өрүктү жесең, ошо көк өрүктө йод көп болот да. Анан жана жаңак буш электи сырты жашыл болгон учурда кээ бирлер ошону варенье кылышат. Ошентип да жешет, ошондо йод көп болот негизи. Бирок йоддун айтып кетчү нерсе, бесконтрольно йод содержащий тамактарды жей бергенге болбойт негизи. Себеби калкан без ушунчалык өзүнүн механизмдери бар. Йодду эгер организмге йод көп келсе, наоборот начар иштеп баштайт. Начар иштеп аз гормон чыгарат. Ошондуктан бир өзүнүн ченеми менен главный таза суу, туз, ушу таза тамактарды жеп, ченеми менен кылса жакшы дейт. Чоң рахмат, аябай жакшы маек болду деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөргө аябай керектүү маалыматтар берилди окшойт деп ойлойм. Анан дагы бир жолу эстете кетейин, эмки жумада Токтогул районуна ушул 9 дарыгер улуттук госпиталдан биз ушул барган жатабыз жана ал жактан мен ойлойм бүт керектүү ушул дары-дармектерди ала барабыз жана ушул жергиликтүү калкка өзүбүздүн кызматыбызды бере алабыз деп ойлойм. Бүт ушул бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө кааларым ушул чын ден соолук, биздин коногубуз да каалабызын айта кетсин. Сиздерге чың ден соолук каалайм мен дагы. Мамлекетибиз өнүгө берсин, жашоо шартыбыз өнүгө берсин, оорулар азая берсин. Ар бир жуманын 3-күнүндө саат кечки 7-де Доктор Плюс телеберүүсү сиздерди ушул сыналгада күтөт жана эмкиде ушул жолугушканча ден соолугуңар чың болсун.